Урматтуу мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар. Мугалимдик иш түйшүктүү иш. Аны менен катар эле сыймыктуу иш. Караңгыны жарык кылган шамчырак сыяктуу адамзаттын дүйнө таануусун калыптандырган жаратмандык жана атуулдук бийик рух менен эмгектенип жатканда мугалим. Мугалимдик кесипти туу тутуп, күжүрмөн эмгек менен алып урушуп, чарчаганын билбей, түнү видео сабактарды даярдап, окуткан окуучуларына кайтарым байланышка чыгып, окуучулар менен сыймыктанып, иштеп жаткан оор кырдаалда мугалимдерге таазим этүү менен ыраазычылык гана айтса арзырлык. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарга өтө аяр мамиле жасаңыздар. Окуучуларга дистанттык окууда өз билгичтигин, билимин, тарбиясын, ыйманын, тактыгын өз убагында аткаруу чеберчилигин көрсөтүүсүнө тилектешмин. Урматтуу ата-энелер жана балдар, жакшы күндөр алыс эмес сыягы, сапары да бүтөр ушул вирустун, сабыр кылып бир аз чыдап туралы. Мугалим, бала, ата-эне, тилектер бирге, ой бирге, жоопсуз калбай тапшырма, келсе да түнкү 11-де. Жетиш үчүн келечектүү заманга келгиле мээримизди арнайлы балдарга. Жашатышка жаралып келгенсиңер, жасай берсек билишет эртең келер. Кошулабы десеңер, буга кимдер? Эң биринчи ыраазы мугалимдер. Балдар биздин бактыбыз, кубанчыбыз, тоскоогула билимден суранчыбыз. Билимсиздер кайда барды демокту да, билим жеңет дал ушул вирусту да. Врач, аскер, жан сакчы агаларды кам санаба окутабыз балаңарды. Бул да сыноо болуп турат баарыбызга. Шүгүр кыл балдарыбыз жаныбызда, тийсин биздин дайыма жарыгыбыз, онлайн менен окутуу салымыбыз. Ата-эне баланы коштугула, билим менен кайдыгер тосугула. Аздыр көптүр, ааламдын бир четибиз. Билим берүү бул биздин милдетибиз. Келечекте курулуп түгөл жайлар, өсүп жатат Исхак, Чыңгыз, түгөл байлар. Баарыбыз ар бирөөсүн сезебин ак, ооруну билим берүү жеңип чыгат. Баарыңарга сабырдуулук каалайм. Кудай сактап бул илдеттен айыгалы ылайым. Жол ачылып мурдагыдай жашоого, жакшы күнгө жеткирсинчи Кудайым.